оор убакытта илдет менен алышкан биздин ар бир адисибизге чоң ыраазычылык, өкмөткө ыраазычылык. Колуңардан келе жатканда иштеп атасыңар келишинче. Азыр эң керектүү бул маалымат ачык, айкын болуш керек. Урматтуу Мухаммедкалый Душукевич, эми өкмөт тараптарды түшүнүп атам. Жеке тараптарда, жеке бизнесте кичине башаламандык болуп атат. Кээ бир райондордо, жеке мисал катары келтирейин, Сокулук районунун акими бар. Ошол акимибиз 4 базар турса, бир базардын ээсине чалып алып туруп, сени жаптырабыз, калган үчөө иштей берсин деген сөз мен ойлойм туура эмес. Ого бетер башаламандыкка элдин башын айландырбашсын. Иштеген адамга баарына бир шарт түзбеш керек. Анан мен ойлойм, мамлекет акыйкат түз көз менен караш керек. Анткени ортодо мындай колдонгон адамдар болбош керек. Биз деген 21-кылымда иштеп атабыз. Азыр маалымат бат эле интернеттен чыгып кетип атат. Ачык айкын маалымат болуш керек деген ошол. Андан тышкары бизнестеги эгер кечигип калышса, менин билишимче, эми мен да ишкерлердин чөрөсүнөн келген адаммын, пени, штрафтарды урматтуу салык инспекциясы көзөмөлдөсөңүздөр, быйыл кыйыныраак болот. Келе жаткан 1-2 айда кыйыныраак болот. Ошол жагын караңыздар деп суранат элем. Анан отсондордо, мамлекеттик кызматкерлер бар иштеген жерлерде, эгер соцфонд болобу, кемпир чалдарыбыз көбүрөөк туруп калган жерлерди мен ойлойм туура түшүнүш керек. Бул илдетке негизинен улуураак адамдар, мындай адамдарга жугат экен да. Вот как-то их надо поостеречь и как-то с ними быть, мындай особенный бир мамиле кылыш керек деп ойлойм. Негизи эми баардыгыбыз эле жардам беребиз. Бизден жардам керек болсо бизге да кайрылыңыздар. Мен ойлойм, ишкерлер да колдоп атат. Мамлекеттик кызматта иштегенде силердики особый положение менен иштеп атасыңар. Чоң рахмат. Маалымат убагында келип атат. Мен да аны угуп атам, туура иштеп атасыздар. Рахмат. Элбира Жаргалбек.